Elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleykum rahmetullah ve barakatuhu. Bugün sizlerмен dagы Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir kutu olan hadisleri bilen bölüşüp ketmekçiyiz. Elbette bu hadis dinimizde aябай негizli hadislerin katarında. Жана ошондой эле дагы динибизде бул хадистин орду аябай бийик, жогору турат. Анткени бул хадис биздин динибиздин 1/3 бөлүгүн түзөт. Жана ошондой эле дагы бул хадис биздин амалдарыбыздын кабыл болуусуна, Аллах Тааланын астына көтөрүлүп баруусуна, Аллах Таалага жагуусуна эң чоң себеп. Балким биздин амалдарыбыздын кабыл болуусунун бир шарты болуп эсептелинет. Ошондуктан бул хадисте биз ар бир күнү ушул хадисте бир иреттен окуп, эсибизге салып, ушул хадиске ой жүгүрүп турсак дагы бул бизге көп тыкылбайт. Бул хадис төмөндөгүчө Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт: "Иннамал а'малу бинният ва иннама ликулли имрин ма нава." Чындыгында ар бир амалдар ниетке жараша болот. Киши жасаган ишинде эмне ниет кылган болсо, эмнени көздөгөн болсо, мына ошол нерсе берилет, мына ошол нерсеге жетет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз ар бир ибадатты жасаар алдын, балким ибадатты жасап жатып, балким ибадатты бүткөндөн кийин дагы биз жүрөктөгү ниетибизди жалгыз Аллах Таала үчүн, калыс Аллах үчүн гана кылмалыбыз зарыл. Анткени Аллах Таала эч бир амалды кабыл кылбайт, эгерде ошол амал Аллах Тааланын жүзүн каалап, калыс Аллах Таала үчүн аткарылбай турган болсо, андай амал Аллах Таала эч качан кабыл кылбайт. Мейли ал амалдын даражасы канчалык бийик болсун, ал амалга инсан канчалык күч кубатын сарптаган болсун, канчалык мал дүйнөсүн жумшаган болсун, мына ошондой чоң амалды аткарган болсо дагы Аллах Таала ал амалды кабыл кылбайт. Качан ошол инсандын жүрөгүндө таквачылык боло турган болсо, жүрөгүндө мына ошол Аллах Таала үчүн деген ниет боло турган болсо, мына ошондо гана Аллах Таала кабыл кылат. Аллах Тааланын астында бизге, Аллах Тааланын астында Аллах Таала эсеп кысап кылуучу нерсе бул жүрөктөгү ниеттер, жүрөктөгү ихластуулуктар болуп эсептелинет. Ошон үчүн Абдуллах ибн Мубарак деген улуу алым мындай дейт: эгерде ниеттер түз боло турган болсо дейт, бул кичинекей амалды аябай оор соокко айландырып берет. Эгерде жүрөктө ниеттер бузук боло турган болсо, өтө оор амалдарды, өтө чоң амалдарды жок кылып жиберет дейт. Анын соокторун баарын жууп жиберет дейт. Ошондуктан урматтуу мусулман тууганым, биз кайсы бир амалды аткарбайлы, кайсы бир ибадатка киришпейли, ошол амалды Аллах Таала үчүн гана аткармалыкка биз бурулганбыз. Эгерде мындай кылбай турган болсок, биздин ал амалды аткарганыбыздан эч кандай пайда чыкпайт. Өзгөчө мына биз орозо айында кыйналып орозо кармап атабыз. Чаңкасак дагы, ачка калсак дагы, канчалык кыйналсак дагы ошол кыйналганыбызга карабай мына орозону кармап атабыз. Мына ошол орозобуздун кыямат күнүндө соопторун жок кыла албайлы десек, анда биз жүрөктөгү ниеттерибизди түздөш зарыл болуп эсептелинет. Ошон үчүн бул кичинекей нерсе, бирок биз бул нерсени өтө чоң карашыбыз керек. Ар дайым ошол жүрөктө болгон ихластуулукка, жүрөктө болгон ниетке биз ар дайым күрөшүшүбүз керек. Аракет кылышыбыз керек. Канткенде биздин ниетибиз түзөлөт, канткенде биздин жүрөгүбүз оңолот, канткенде биз Аллах Тааланын жүзүн каалап амалдарды аткарып калабыз, канткенде биз дүйнөнүн бир кызыксыздыктарынан, жасаган амалыбызда бир дүйнөнү көздөмөлүктөн алыстайбыз. Мына ошол нерсени үйрөнүп, ошол нерсеге биз тырышмалыбыз зарыл болуп эсептелинет. Анткени Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде өз сөзүндө "Валладина жахаду фина ланахдияннахум субулана ва инналлаха лама'ал мухсинин." Валладина жахаду фина, бизге карап ынтылгандар дейт. Бизге карап күрөшкөндөрдү биз өз жолубузга баштап коебуз дейт. Демек бизде ниеттерибизди оңдомолукка, ниеттерибиз канткенде оңдолот, анын себептери кандай, анын жолу кандай, ошол нерсени издеп,
биз ошол нерсеге аракет кылмалыбыз зарыл болуп эсептелет. Демек, урматтуу мусулман тууганым, биз ар бир жасаган амалыбызда калыс Аллах Таала үчүн гана аткарышыбыз керек экен. Ушул нерсени ар дайым эч качан эстен чыгарбашыбыз керек экен. Ошон үчүн алымдар айтышат, бизге эң оор болгон нерсе бул ниеттерибизди оңдомолук болду дейт. Ниеттерибиздин болгон күрөш болду дейт. Ошон үчүн биз бул нерсеге жеңил карабастан ниеттерибизди түзүшүбүз керек, ал нерсеге аракет кылышыбыз керек.